Адамдын таң калыштуу жаралышы. Келиңиз, мен сизди адам жарал элек жакка алып барайын. Акыл калчап, ой жүгүртүп, кунут коюп, бул видеону аягына чейин көрүңүз. Аллах Таала эң алгачкы адам атаны кантип, кандай жараткан? Буну айтып берүүдөн мурун мен сиздер менен иблис тууралуу сөз кылайын. Биздин чыныгы душманыбыз иблис тууралуу. Ошол кезде жана азыркы күнгө чейин анын ою, анын максаты кандай? Иблис бул жиндердин тукумунан болгон. Иблис башында периштелердин катарында болгон. Катардагы периштелер сыяктуу эле ал дагы Аллах Таалага мактоо айтып, Аллах Таала үчүн кызмат кылган, Аллахка сыйынып, Аллахка жалбарып, Аллах Тааланын кудурет күчүнө таазим этип, мактоо айтып, сыйынчу. Ошол кезде анын жүрөгүндө, жан дүйнөсүндө ушундай бир жаман сезим пайда болду. Ошол жаман сезимдин айынан ал каргышка калды. Ал кандай сезим болушу мүмкүн? Ал эми мындай жаман сезим азыр анча-мынча бизде дагы бар. Бул көрө албастык сезим, ичи тардык сезими. Мына ушул жаман сапат, жаман мүнөз, жаман сезимдин айынан Аллах Тааланын ачуусун келтирип алган. Мына ушулардын баарысы кандайча жана кантип болгон? Башта айткандай, иблис жакшы эле. Иблисти Аллах Таала сынап көрүүнү чечти. Ал кезде адам жарал элек эле. Аллах Таала периштелерге мындай деди: О менин периштелерим, мен адамды жаратамын. Мына ушул учурда бардык периштелерди Аллах Таала сынап да көрүүдө. Мен өзүмдүн орун басарымды топурактан жаратууну чечтим. Периштелер нурдан жаратылгандыгын билчү. Ал эми жиндер дагы оттон, түтүндөн жаратылганын билишчү. Демек Аллах Таала топурактан дагы адамды жаратууну каалады. Ал эми адам жарал электе жер бетинде жиндер жашашчу. Алар азыркыга чейин деле жашайт. Бирок ошол кезде жиндер жер бетине кан төгүшүп, Аллах Таалага жагымсыз иштерди кылышып, алар дагы өздөрүнчө көбөйүп, өздөрүнчө балалуу болушуп, алар дагы кадимкидей эле жашашчу. Азыр деле жашашат. Болгону көзүбүзгө көрүнбөйт. Алардын бирин-бири өлтүрүп, кан төккөнүн көргөн периштелер дагы бир нерсенин жаралуусун каалабагандай Аллах Таалага таң калуу менен сурашты: О жараткан Алла, сен дагы жер бетине кан төгө турган, бузукулук иштерди кыла турган дагы бир затты жараткан жатасыңбы? Деп сурашты. Мына ушул сыяктуу суроолор менен Аллах Таалага периштелер таң калуу менен сурап жатышты. Албетте, бардыгын Аллах Таала билүүчү, бирок периштелер түшүнбөгөн суроолорун таң калуу менен сурап жатышты. Аллах Таала аларды жоопсуз калтырды. Себеби периштелер деле биз сыяктуу бир нерсени өз көзү менен көрмөйүнчө билбейт, түшүнбөйт. Мына ошентип Аллах Таала Адам алейхиссаламды топурактан жаратты. Адамдын мүнөзү, өңү эмне үчүн башкача, бири-бирине окшойт жана ар кандай ар түрдүү. Адамды жаратууда Аллах Таала топуракты жердин ар кайсы бурчунан чогултуп алды.
тоо таштардын арасынан, чөлдөрдөн, токойдон жана деңиз жээктериндеги топурактардан чогултуп алды. Ошондуктан адамдын өңү бирде агыш, бирде кара, кызыл же сары болуп калгандыгы мына ушундан. Мына адам заты жердин ар кайсы булуң бурчунан чогулган топурактардан жаралды. Мына ушул себептүү адам баласы ылайдан жаратылган деп айтылат. Себеби чогулган топурактарды Аллах Таала сууга аралаштырып, ылай сыяктуу чоподон жараткан. Ал эми адамдын көлөмү, чоңдугу кандай болгон деген суроолор туулат. Адамдын көлөмү, чоңдугу, узундугу хадистерде жана риваяттарда 60 чыканак деп айтылат. Ал эми биз адам атадан кийинки бир тамчы суудан жаралып келе жаткан адамдарбыз. Ошол адам атанын тукумунанбыз. Адам ата эң алгач топурактан мына ушундайча жаралган. Алгач Аллах Таала адамдын денесин жараткан. Адам атанын денеси жан кире электе эстелик сыяктуу катып гана турган. Мына ушундайча адамдын сырткы формасы, сырткы келбети даяр болуп жаралып бүткөн кез. Ушундай адам жаратылгандыгын периштелерден уккан Иблис ойлоно баштады. Бул эмне деген жаратык? Аллах Таала буну эмне себептен жаратты? Деп өзүнчө ой жүгүртө баштады өз алдынча. Бул нерсенин топурактан жаратылганын себеби эмнеде? Иблистин ичинде ушундай бир жаман сезим пайда боло баштады. Эске сала кетсек, Иблис периштелердин катарында болчу. Мына ушул жерден Иблистин ичинде ушундай бир бушаймандык пайда болду. Бул Иблистин ичиндеги сезимди кызганыч, көрө албастык деп дагы сүрөттөсөк болот. Иблистин ичинде ушундай бир кызгануу сезими пайда болгон экен. Ал ошол жаратылган адамды барып көрүүнү чечти. Себеби адамдын денеси жаралып даяр болуп калды. Жан кире элек болгондуктан анын денеси катып гана турчу. Иблис өзү оттон жаратылгандыктан топурактан жаратылган нерсеге кызыктар болду. Аны барып көргүсү келип, барып көрүүнү чечип. Иблис өзү оттон жаратылгандыктан ал өзүнөн өткөн, өзүнөн кыйын нерсенин жаралышын каалаган жок. Ошондуктан ал топурактан жаралган адамды жөнөкөй эле өзүнөн кийинки нерсе катары көргүсү келди. Өзүн мен оттон жаралгам деген текеберчилик сезими пайда болду. Качан гана Иблис адамды барып көргөн кезде ушундай чоочуп коркуп кетти. Албетте коркот. Себеби өмүрүндө көрө элек нерсени биринчи жолу көрүп атса. Эми биз деле баягы катып турган, мисалы, өлгөн адамдардын денесин көргөндө коркуп кетебиз го? Ошондой сыяктуу эле бир коркуп кетти. Иблис ары өтүп, бери өткөн сайын кызыктай көз карашы менен карап, ушундай бир ичинде кызганыч сезим, көрө албастык сезими өсүп отуруп, текеберчилик айланды. Өтө чоң текеберчилик айланып атты. Бир нече убакыттар өткөндөн кийин Аллах Таала ошол адамга өз рухунан үйлөп жан киргизди. Албетте Аллах өтө кудуреттүү зат. Адамдын мээси, каны, көзү, бардык организм, органдары, бүттүгү өзгөчө кооз, акыл жеткис түрдө жаралды. Аллах Таала өз кудурет күчү менен өз рухунан жан үйлөп киргизген кезде адам алгачкы жолу көзүн ачты. Элестетип көргүлө. Эң алгачкы жолу көзүңөрдү ачып жатасыңар. Эмне болушу мүмкүн? Элестетебиз. Кичинекей бала, жаңы төрөлгөн баланы элестетели. Ага бул таш, бул бак, бул суу, бул сүт, бул машина, бул там, бул үй деп баарын үйрөтүп чыгуу керек эмес. Жок, адамга Аллах Таала жан үйлөгөнгө чейин эле баардык нерсе менен тааныштырып койгон экен.
Адам көзүн ачкан кезде эле бардык нерсенин атын, бардык нерсенин затын билген. Ал эми бул нерсенин баары Куранда жазылган. Куранды окуп, ошол жактан түшүнүп алсаңар болот. Адамды толук кандуу жаратып бүткөн соң Аллах Таала бардык периштелерди чогултуп буйрук берди. Мына адамды жараттым, таазим эткиле. Мына ушул жерден байкасак болот. Адамдын, биздин даражабыз периштелерден дагы өйдө турарын. Мына ушуну аңдап түшүнүү үчүн бардык периштелерге адамдын даражасы бийик экенин аңдап сезүү үчүн адамга таазим этүүнү буйрук кылды. Бардык периштелер башын жерге коюп адамга таазим эткен кезде, бардык периштелер Аллах Тааланын буйругун аткарып адамга таазим этип жаткан кезде, иблис таазим эткен жок. Жана айтып өткөндөй, иблистин ичинде ушундай бир көрө албастык сезим бар эле. Мына ошол бушаймандык, ичи тарлык, көрө албастык сезимдин айынан иблис сажда кылып, баш ийип, Аллах Таала таазим кылгыла деген адамга таазим кылуудан баш тартты. Иблис таазим деле кыла алмак. Бул нерсени бардык периштелер сыяктуу эле кыла алмак, бирок ичиндеги жанагы сезимдин айынан текеберчилик кылып алды. Мына ушул жерден иблистин кафырга айланды десек болот. Мына ушул жерден иблис каргышка калды деп да эсептесек болот. Себеби ал өзүнүн напсисине, өзүнүн жаман сезимине баш ийди. Аллах Таалага эмес, Аллах Тааланын буйругуна баш ийген жок. Мына ушул кезде Аллах Таала иблистен сурады: "Сенин менин буйругумду аткарууда эмне тоскоол болду? О иблис, эмне үчүн менин буйругумдан баш тарттың?" Иблис айтты: "Мен ал адамыңдан өйдө турамын. Эмне үчүн мен ал топурактан жаралган бир нерсеге сыйынышым керек? Мен деген оттон жаралгам да. Ал эми от деген топурактан алда канча өйдө турат?" Иблис мына ушул жерден катуу жаңылды. Иблистин эң алгачкы чоң күнөөсү мына ушул жерден кетти. Мен бул топурактан жаралган нерсеге сыйынбаймын. Керек болсо ал мага сыйынсын. Ким экен ал? Аллах иблиске: "О иблис, сен жаңылып калган жоксуңбу?" Бул жерден Аллах Таала иблиске дагы бир шанс берди. "Жок, мен жаңылган жокмун. Мен оттон жаралгам." Аллах Таала айтты: "Адамды мен жараттым, а сен болсо менин буйругумдан баш тарттың. Эми сен каргышка калгандардансың. Сенин барар жериң тозок." Иблис өтө чоң жаңылып алгандыгын билди дагы Аллах Тааладан мөөнөт сурады. "Мага уруксат бер, мага мөөнөт бер. Мен ушул менден өйдө көргөн адамыңдын ким экенин сага далилдеп тастыктап берем. Аларды тозокко толтурам. Көрөсүң, бул адамдарың сени укпайт. Булар сен айткан нерселерди укпай, чоң-чоң күнөөлөрдү жасашат. Булар менин айткандарымды угат. Мага уруксат бер. Тозокко түшөрүмө чейин, ошол убакка чейин мага мөөнөт бер. Мен бул адамдарды кан тамыры менен жүрүп азгырамын. Бул адамдарыңды тозокко толтурамын. Өзүм менен кошо түбөлүктүү тозокко ала кетейин." Аллах Таала уруксаат берди. Сен мөөнөт берилгендерденсиң. Мына ошентип иблис шайтан болуп калган. Ал эми шайтан бизди кантип азгырат? Ал бизге келип кулабыбызга шуурайбы? Жок. Ал бизге билинбейт. Ал бизди материалдык дүнүйө менен, байлык, акча, көзгө жалтырак көрүнгөн кооз адамдын напсиси менен азгырат. Мына ушунун баары шайтандын азгырыгы деп билишибиз керек. Мына Аллах Тааланы унутуп, жумуш үй деп жүргөнүбүздүн дагы себеби, акчанын артынан кубалап жүргөнүбүздүн дагы себеби мына ушул
шайтандын азгырыгы деп туюшубуз керек. Башта көргөндөй шайтан ушунчалык бизге эрегишип, ушунчалык биз менен атаандашканын, кызганганын көрө албастыгын байкадык. Мына ошол себептүү бизди ал ар кандай жолдор менен өзүнүн ыкмалары менен азгырат. Жана Аллах Тааладан азгырууга мөөнөт сурап алгандыктан ал колунан келишинче азгырат. Ал биздин жүрөгүбүзгө тынчтык бербейт. Ал бизди бушайман кылат. Ал бизди дүйнөнү кубалап Аллах Тааланы унуттурат. Ал бизди депрессияга түшүрүп, кайгы капалыкка түшүрөт. Бул дүйнөнүн кооздуктары менен напсибиз аркылуу азгырат. Иблистин аракети Аллах Тааладан алыстатуу, Аллах Таалага жакындатпоо. Ал өзү менен кошо тозок алып киргизи келет. Анын барар жери тозок. Кыямат күнгө чейин, жер жүзү жок болгонго чейин ал мөөнөт алган. Ошентип иблиске мөөнөт берген кезде Аллах Таала мындай деп кошумчалады: мейли, сени менен кеткендер сени ээрчип кете берсин, бирок менин адамдарым дагы бар. Такыба, жүрөгүндө ыйманы бар, мага ибадат кылган, менден алыстабаган, күнү түнү мага ибадат кылган адамдарга сен тийише албайсың. Аларды менин жолуман азгыра албайсың, аларды менден алыстата албайсың. Анткени алар менин сүйүктүү кулдарым. Мына ушундай бир тууган. Аллах Таала адамзатынын биздин даражабызды периштелерден дагы бийик жараткан экен. Бизде эрк бар, тандоо бар. Биз адам баласы каалаганыбызды кылабыз. Ал эми периштелер буйрук гана аткарышат.